Ийгиликсиздик. Ийгиликсиздик бул бир оору. Адам өзүн ийгиликсизмин деп ойлосо, анда ал ийгиликке таптакыр жете албайт. Адам жөндөмдүүлүгүнүн жоктугунан ийгиликсиз болбойт. Ал өзүн өзү ийгиликсиздикке ишендиргендиги үчүн ийгиликсиз болот. Мен ийгиликке жетишем, анткени мен күчтүүмүн, эрктүүмүн деп өзүн өзү көзөмөл кылса, анда ийгиликке жетүү оңой болот. Эгер адам ар дайым ийгиликсизмин дей берсе, аны ийгиликке алып баруучу жолдор жабылат. Эмне үчүн мен дагы деле ийгиликсиз болуп жатам? Ага ким күнөөлүү деген суроо туюлду беле? Баарынан мурда ийгиликсиздиктин себептери адамдын өзүндө. Ата-энеде эмес, тарбияда эмес, психологиялык травмада эмес. Анын себептери максаты жок адамдын ийгиликке жетүү максаты да болбойт. Окууга кызыгуунун жоктугу, кызыгуу адамга дем берет, максатка жеткирет. Адамдын өзүн өзү көзөмөлдөй албашы, адамдын өзүнүн туура эмес жоруктары, жаман адаттары, көп уктоо, жол көрсөтүүнүн болбошу, достун туура эмес тандалышы. Достор адамды ийгиликке же ийгиликсиздикке алып барат. Ийгиликсиздиктин эң негизгиси күнүмдүк иштер менен өз убактысында аткарылбай кечиктирилүүсү. Ар бир ишти өз убактысында аткарылбашы ийгиликке жетүүнү каалабайм деген маани менен барабар. Жеңилгендер туулбайт. Жашоого нааразы болуп, ийгиликсиздикти алдын ала программалап, өзүбүздү мөөнөтүнөн мурда толуктоого даярданып, өзүбүздү көйгөйлөргө жана ийгиликсиздерге азгырганда, биз өзүбүздү жоготуп алабыз. Бирок сиз түшүнүшүңүз керек. Мүнөзү курчап турган дүйнөнүн жана өзүнүн эмоцияларынын таасиринин астында калыптанса дагы, анын үстүнөн тынымсыз иштөө мүмкүн жана зарыл. Эмне үчүн уттурган утка айланат? Балким жылдыздар күнөөлүүбү же айланыңыздагы душмандар барбы? Андай эмес. Көйгөйдүн тамыры утулган адамдын өзү. Себептери жөп-жөнөкөй. Ийгиликсиз адамдар көйгөйдү чечүүнүн жолдорун эмес, күнөөлүүлөрдү издешет. Алар өзүлөрүнө жана иш-аракеттерине жетиштүү баа берүүнү билишпейт, өзүлөрүнө ишенишпейт, жалкоо жана бардык жаңы нерселерден коркушат. Пландаштырууга жана алдын алуу көрүп билүүгө болбойт. Принциптерден, баалуулуктардан жана максаттардан баш тартуу. Алар шамалдын багытына жараша турмуштук багыттарын оңой эле өзгөртүшөт. Резервде дагы 1-2 жашоосу бар сыяктуу жашашат. Анда бардыгын сөзсүз башкарып турушат. Алар өздөрүнүн көз караштарынан башка көз караштарды кескин түрдө четке кагышат. Өз жашоосунан кантип ырахат алууну да билишпейт. Мына ошондуктан ар бирибиз позитивдүү ойлонуп, максатыбызды туура коюп, ийгиликке жетишкенге аракет кылышыбыз керек. Эң негизгиси, сиз дагы бактылуу болууга татыктуу экениңизди эсиңизден чыгарбаңыз. Сиз өзүңүзгө ишенишиңиз керек. Өзүңүзгө болгон ишеним ийгиликке жетүүгө магнит экенин дагы унутпаңыз. Жашооңузду өзгөртүп, ийгиликке жетүүгө эмне тоскоол болуп жатат? Чарчадыңызбы? Же убактыңыз жокпу? Күчүңүз жокпу? Же балким ошол тоскоол болуп жаткан нерсе дал өзүңүзсүз? Ийгиликсиздик менен ийгиликтин ортосунда эртең деген чоң ажырым жатат. Ийгилик баарына эле оңойчулук менен келбейт. Өтө оор да болушу мүмкүн. Бирок мен сизге ишенем. Бул сиздин колуңуздан келет.